ошол орозонун негизги максатын Кудай Таала Бакара сүрөсүнүн 183 аятынын аягында лааллакум таттакун, балким силер орозо кармасаңар таква болуп каларсыңар деп айтты. Орозо кармоонун негизги максатыны Куран Керимде ачыктап берди десек жаңылышпайбыз. Орозо адам баласыны таквалыкка, адам баласыны түздөлүүгө, адам баласыны өз эркини оңдоого, адам баласы алдына койгон максатыны туура коюуну, күнүмдүк жашоосуну пландап өткөрүүнү дегеле канткенде ийгиликке жетүүнүн жолдоруну балким Рамазан айы бизге үйрөттү десек жаңылышпайбыз. Анткени лааллакум таттакун, балким силер таква болуп каларсыңар, балким силер ийгиликтүү адам болуп каларсыңар деген маанилер бул аяттын ичинде камтылып жатат. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерине эгерде карасак, орозо бул кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا صيام. Бардык амалдар адам баласынын өзү үчүн бир гана орозо. فإنه لي وأنا أجزي به. Анткени орозо мен үчүн, анын сыйлыгын мен берем деди. وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ. Орозо бул калкан деди. Орозо бул бизди жаман иштерден тосуп калуучу калкан. Орозо бизди жаман сөздөрдөн тосуп калуучу калкан. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَسْخَبْ. Эгерде кимиңер орозо кармаган болсоңор, алар ачууланбасын, жаман сөз сүйлөнбөсүн, жаман ишке барбасын. Фейнсабаху ахадун, эгерде кимде ким ага жаман сөз сүйлөсө, жемелесе, ага жаман сөз айткан болсо, ал каталаху, же аны менен урушканга бирөө даяр болгон болсо, фалиякул, ал айсын инни саим, мен орозомун деп айсын деди. Демек, орозонун негизги максаты бул адамды адам кылып тарбиялоо, адамды ийгиликтүү адам кылып тарбиялоо жатат. Өзүңдү кармай билүү, сабырдуу болуу, сабырдын түбү сары алтын дейт. Ошол орозо бизди бир жылда бир ай бизди баягы руханий дүйнөбүздү байытып, бир жылдык энергияны чогултуп берүү үчүн Алла Таала ошол Рамазан айыны бизге парыз кылды. Орозо күн чыккандан баштап күн батканга чейин жаман сөздөн, жаман иштен, жаман ойдон, тамак ичүүдөн, үй бүлөң менен мамиле кылуудан, булардын баарынан тыйылып атат. Бизге ошо сабырдуу болууну, өзүңдүн нафсиңди тарбиялоону, өзүнө өзү тарбиялоону, өзүнө өзү өстүрүү жолун үйрөтүп жатат орозо айы. Бардык нерсенин өз убагы менен, бир убакта ооз ачып, бир убакта ооз жабып, ушулардын баары бизге күнүмдүк жашооңду максаттуу өткөз, күнүмдүк жашооңду үнөмдүү өткөз, күнүмдүк жашооңду пландап өткөз деген бир чакырык эле.